Кудайдын чакырыгы 16-июнь. Эгер күтүүсүз жерден биз каалабай турган учурда кимдир бирөө, жакыныбыз, кошунабыз, досубуз биздин тынчтыгыбызды бузуп, жардам сурап кайрылса, адатта эмне кылабыз? Кудайдын сөзү эмне дейт? Накыл сөздөр китебинде мындай деп айтылат: жакшылык кылууга мүмкүнчүлүгүң бар болуп турганда, муктаж болгон адамга жакшылык кылуудан баш тартпа. Жаныңда бар болуп туруп, досуңа эртең кел, эртең берем дебегин. Жакшы кабар китебинде Ыйсанын сүйүктүү жана эң жакын шакирттеринин бири Жакан да ушул ойду кайталайт. Колунда бар болгонуна карабастан, бир тууганынын муктаждыгын көрүп туруп, жардам бербеген адамда кантип Кудайдын сүйүүсү болсун. Накыл сөздөр китебинин автору да, элчи Жакан да бизди муктаж болгондорго жардам берүүгө чакырышат. Эгерде жардам бергенге бүгүн мүмкүнчүлүгүңүз бар болсо, эртеңкиге калтырбаңыз, бүгүн жардам бериңиз. Албетте, жеке убактыңыз, эс алууңуз баалуу нерселер, ыңгайлуулук да жаман нерсе деп айткан жокмун. Керек болсо, кээде жок деп айтуу да жардам берүүнүн эң жакшы жолу болушу мүмкүн. Бирок кандай болбосун, эгерде Кудай бизге мүмкүнчүлүктү берип, жана жардам берүүгө үндөп жатса, анда жардам бергенибиз жакшы. Анткени биз Кудайдын балдары жакшы иштерге чакырылганбыз. Кудай акылмандуулук берсин, батасын берсин.